Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбековдун Тажикстанга болгон иш сапары башталды. Бүгүн аба майдандан премьер-министри Расулзада Кохир тосуп алды. Февралдан баштап көгүлтүр отко болгон баа 8 тыйынга арзандады. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен түз эфирде кабарлар. Саламатсыздарбы? Президент Сооронбай Жээнбеков расмий сапар менен Тажикстанга барды. Аба майданынан премьер-министри Расулзада Кохир тосуп алды. 2 күндүк сапардын алкагында өлкө башчы Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен тар жана кеңири курамдагы жолугушуулары болжолдонгон. Мындан тышкары бир катар документтерге кол коюлуп, 2 мамлекет башчылары биргелешкен билдирүү жасашат. Президент муну менен катар Тажикстандын премьер-министри Кохир Расулзада жана Тажикстан Оли Мажлисинин төрагасы Шукуржан Зухуров менен да жолугушат. Февральда газдын баасы 8 тыйынга арзандады. Калк үчүн 1 куб метр 14 сом 34 тыйын деп аныкталды. Ал эми өнөр жай, коммерциялык ишканалар менен бюджеттик уюмдар үчүн кошумча нарк салыгы эске алуу менен 1 куб метр 17 сом 59 тыйынга болгон. Газпром Кыргызстан компаниясынын маалымат кызматы кабарлады. Эске салсак, январь айында газ калк жана ишканалар үчүн 8 тыйынга кымбатыраак болчу. Көгүлтүр оттун баасы Улуттук банктын айдын башында аныкталган доллардын курсуна жараша коюлат. 1 январга карата доллардын баасы 68 сом 39 тыйын. Быйылкы ажылык эң кеминде 5%га кымбаттайт. Бул тууралуу мусулмандардын дин башкармалыгы эскертет. Андан түшүндүрүшкөндөй, Сауд Арабиясы келишимде быйыл 5% төлөм коюшту. Мындан тышкары кыргызстандыктарды ташуучу авиакомпаниялар жана зыяратчылардын кийимин тигүүчү ишканалар бааны көтөрүшү мүмкүн. Так баа февралдын аягында белгилүү болот. Эске салсак, былтыр ажылык 2760 долларды түзүп, 160 долларга кымбаттаган. Кыргызстанда электр энергиясын колдонуунун көлөмү азая баштады. Бул тууралуу электр станциялар тармагы ачык акционердик коомунан билдиришти. 31 январга карата республика боюнча сутка ичинде электр энергиясын колдонуу 67,27 миллион киловатт саатты түзгөн. 30 январда болсо электр энергиясын пайдалануу 70,72 миллион киловатт саатты түзгөн. Ал эми катуу суук болгон күндөрү электр энергиясын колдонуу өлкө боюнча 70,34 миллион киловатт саатка жеткен. 2019 жылдын январь айынан баштап көчөдө түкүргөндөргө айып пул салынып баштайт. Бул тууралуу жогорку кеңеште депутат Дастан Бекешов билдирди. Анын айтымында 2017 жылдын 1 мартында кабыл алынган мыйзам 2019 жылы күчүнө кирет. Ага ылайык уруксат берилбеген жерде түкүрүү, таштанды таштоо жана таштандыны өрттөөгө айып пул салынат. Жеке жарандар үчүн айып пул 55 эсептик көрсөткүч, юридикалык жактарга 170 эсептик көрсөткүч. Учурда бир эсептик көрсөткүч 100 сом, демек айып пул 5500-дөн 17000 сомго чейин болот. Ош облусунда турак жайларды камсыздандыруу солгон жүрүүдө. Жыл ичинде облус боюнча болгону 15% гана калк уюн каттоодон өткөргөн. Буга чейин Ош камсыздандыруу жараяны боюнча алдыңкы катарда келатканы айтылган болчу, бирок калктын санына салыштырганда иш солгун деп бааланды. Минтип вице-премьер-министр Дайыр Кенекеев сындап, жумушту тездетүүгө чакырды. Эми жараянды жандантууга кандай аракеттер көрүлөт? Нуржамал Баргыбаева билип келди. Турак үйлөрүн камсыздандыргандар өткөн жылдын аягынан бери гана көбөйө баштады. Камсыздандыруудан өткөрүү үчүн көп убакыт жана документтин бир канча түрлөрү талап кылынбайт. Болгону үйдүн техникалык кагазы менен ээсинин паспорту керек. Мындай талап жарандарга да ыңгайлуулук жаратууда. Маселен, Ош облусунун тургуну Жапар Турдумаматов үйүн 5 мүнөткө жетпеген убакытта камсыздандырып чыкты. Камсыздандырган үйүмү камсыздандырып кетип атам. Кыйынчылык деле жаратпайт экен. Камсыздандырганы полис берет экен. Камсыздандыруу полисин 612 сом айыл жергесине жаздырып кетип атам. Жапар Турдумаматовдун турак жайын кошкондо облус боюнча жалпы 37.082 үй камсыздандыруудан өттү. Булардан табигый кырсыктарда кооптуу абалга кептелгендерине акчалай жардам берилүүдө. Маселен, 2016 жылдан бери 10 миллион сомдой каражат сарпталган. Анын 7 миллиондойун эле Чоңалайда жер тирөөдөн үйлөрү жарага кеткендер алды. Эмне себептен кырсык болгон, канчалык деңгээлде кырсыкка учураган, канчалык жаракат алган,
ошого категориясына жараша акча төлөнүп берилет. Анын төлөнүп берилүү себеби ошол негиздеп комиссия карап чыкты. Ошолордун баарынан чыгаргандан кийин, жыйынтык чыгаргандан кийин биздин правленияда каралып чыгып, чечим кабылданат дагы. Ошол жаран биздин мына банктан, Айыл банктан өзүнө расчетный счет ачат дагы. Ошол счетуна акча которуу жол менен келет. Негизинен облус боюнча 249.842 турак жай бар, ошондо алардан 15% гана камсыздандырылган. Бул көрсөткүч өтө төмөн экендигин вице-премьер-министр Дайыр Кенекеев билдирет. Мындан улам үйлөрдү камсыздандыруудан өткөрүүгө ар бир жаран милдеттүү экендигин аңдап билүүгө чакырууда. Өзгөчө кырдаалдар болгондо мамлекет ремонтуна 50 000 сом, жана үй курганга 200 000 сом суда берчи да, 50 000 сом кайра кайтарылгыс, 200 000 сом суда болчу. Бирок азыр камсыздандыруу киргенде бул каражат берилбей калган. Ошондой баягы кырсыктар түшкөндө, ошол үйлөр камсыздандыруу болсо, камсыздандырылса, ошондо 200 000ден 500 000 сомго чейин баягы каражат алмакта. Алга шифр эмес, ошо үйдү дагы ремонттоп алса болот да. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Оштогу бөлүмүнөн билдиришкендей, буга чейин облуста болгону 3 гана адис иштеген. Андыктан бардык райондордо түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, үйлөрдү камсыздандырууга убакыт тартыш болгон. Ошон үчүн эми район ар бир айыл өкмөттөргө өзүнчө инспекторлор алынып, бөлүмдөр ачылды. Бизден сырткары дагы өзүнчө менчик камсыздандыруу компаниялары бар. Бирок турак жайларды, үйлөрдү камсыздандырууга биз гана укуктуубуз. Башкалар биздики мыйзамыбыз милдеттүү. Милдеттүү түрдө камсыздандыруу өткөрүш керекпиз ар бир үйлөрдү. Алдыда өзгөндөгү көчкүдөн жабыркагандар көчүп барган жаңы турак жайларды камсыздандыруу жанданат. Аларга үйлөрүнүн кызыл китеби, техникалык паспорту даярдалып бүтүп калды. Белгилей кетсек, камсыздандырууга айыл жергесинде 612 сом, шаар ичинде 1200 сомдон төлөнөт. Нуржамал Баргыбаева, Арген Калыбек уулу, Ынтымак. Режиссер Садык Шернияздын Курманжан датка тасмасы казак тилине которулуп, Казакстандын Астана телеканалында элге көрсөтүлдү. Январдын соңунда эфирге берилген фильмди ушул күндөрү соц тармактарда казакстандыктар кызуу талкуулап жатышат. Көбү кино жогорку деңгээлде тартылганын белгилеп, жылуу пикирин билдирүүдө. Курманжан датка тасмасы тартууга мамлекеттик казнадан 70 миллион сом сарпталган. 2014-жылы экранга чыккан тарыхый тасма буга чейин бир канча фестивалда алкууга арзыган. Сиздер акыркы сааттарга алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Бул жана башка маалыматтарды Ынтымак чекит KG сайтынан дагы таап таанышсаңыздар болот. Сайттагы жаңылыктар күн сайын жаңы маалыматтар менен толукталып турат. Кечиңиздер жагымдуу болсун, саламатта болуңуздар.